Кандайсыздар? Жакшы, Жакшы. Я иногда просто вот так добавляю. Анда everybody come on please stand up. Не oldu? Onu деле салып берейин, былай деле бир ашказанга кирет да. 216 маршрутка деле околду бул жагы. Ким жасаган экен? Биздин балалык кез 90-жылдарга туш келип, элдин баары кыйналып аткан учур болгондуктан күнү-түнү базарда акча коюп, чын бир белгилүү партиядан дагы сунуш келди. Өкүнгөнүм бир эле нерсе. Биздин ашкана рубрикасына бүгүн өтө кыйын таланттуу жигит. Биздин Эрке Сары балабыз биздин ашканабызга конокко келет. Кандай тамак жасайт, тамактын жасоо процесси, акыркы жаңылыктары, кандай жаңылыктар менен келди? Өз сөзүнөн угайлы. Андактан келиңиз. Кандайсыздар? Жакшы. Жакшы. Бардык көрөрмандарга салам айтайын. Кандайсыздар? Мен негизи ашкананын коногу эмесмин. Мен көбүнчө уктоочу бөлмөнүн коногумун, бирок бүгүн аракет кылалы, Жасаганга. Бизге бүгүн эмне жасайсыз? Бүгүн негизи мен өзүм жакшы көргөн тамактарымдын бирин жасайм. Курулган картошка эмес, ашкабак менен манты эмес, шаурма эмес. Дагы эмнесин жакшы көрчү элем? Чай эмес. Фаршталган перец. Жакшы. Бизге керектүүчү ингредиенттер бул өзүңүздөр билгендей калемпир, помидор, пияз, сабиз, кичине фарш жана күрүч. Алгачында мен болсо калемпирлерди арчып берейин. Силер тарчып даярдап берле, мен карап турайын. Деги эле ашканада өзүңдү мындай баамдап көрдүң беле? Мен негизи жокто өзүң албетте мен иш кылсам. Эркек балдар бир эмес, эки эркек балаң бар. Алар деген бат-баттан ачка болот, өзүң билгендей эркектер көрүп тамак жейсиңер го. Анан ушу Феруза жокто эмне тамакты жасап бат-баттан балдардын курсагын тойгузосуң? Негизи Фируза үйдө жок болбойт. Алар дайым үйдө. Болгону кээде баягы эркелеп мага тамак жасап бер дегенде мен кайнатамдан үйдөн алган плов басып берем. Азыр дароо эле сүйлөшүп албайлыбы? Азыр кыргызча болобу же орусча эфир, орусча сөздөрдү кошуп алабы? Просто я иногда просто вот так добавляю и получается. Я тоже добавляю. Ничего себе. Значит, болот, же болбосо нуп-нукура кыргызча сүйлөлүп, фаршталган перец эмес, фаршталган калемпир деген сыяктуучу. Макул. Анда everybody come on please stand up. Анан ошол анан пловту жакшы басам мен өзүм негизи. Кайнатамдан атайын үйрөнгөм да, кайнатам өзү өзбек улутунан болгондуктан кайнатам баскан ашты биз тим эле күтүп майрам кылып жейбиз да. Анан эми кайнатамдыкындай болбойт. Ошонун пародиясы болот да көбүнчөчү. Бирок ошентсе деле актан сенин блогуңду сагындык деп Феруза эркелегенде ошентип эметет, эмне деп койчу эле, күтөт. Бирок кээде маана жакшы болгондо жанагындай заготовка деп коет го, даярдап, маярдап бергенге колум маш. Жакшы, демек жубайыңа жардам берип турбайсың да? Эми кез-келсе гүлгө эмес. Гүлгө барып эс алып келдиң. Быйылкы сезон кандай болду? Элдердин маанайын байкап келдиңби? Кандай болуп атат? Мисалы үчүн мен быйыл бара элекмин. Эми айтор. Быйыл карантинге байланыштуу элдин баары эс албай. Просто пияз болуп атат да маякчы. Эми эл аз, көлжекте эл аз. 1-2ден, 2-3дөн. Сен пияз арчы, мен суу алайынчы. Кыйраккан деле эл жок. О, пияз, что-то башкача пияз экен. Ачуу экенби? Ачуудан мурда ачылганы оор экен. Анан түштүңбү сууга? Албетте мен суунун накесин уктам да. Анан? Силер өлө угарман келсиңер, Анан айта берейин дальше. Не кылып атасың? Не, арчып алайлы, пияз кыйнап атасыңбы? Жок, эме атат, эмне деп койчу эле? Башкача пияз экен, тиги оп-оңой ачылды. Көзүм ачып кетти. Айва, илам келип. Илап алган пайдалуу деп коеюн. Азына пияз чачып салсын жанагы. Карачы, жаман ачып экен, Мен ыйлап бүттүм. Андан дагы монун сырты башкача экен, башкача жабышып алып тур. Болду. Айтыр, эл маанай ушундай сөз болуптур деп айтыр.
Анан баягы Бишкекте пандемиянын экинчи толкуну башталып кетпедиби? Элдин баары паника болуп, оорулуулар көбөйүп. Анан ошол убакта үй бүлөмдү кетирип салгам көлгө. Демек азыр көлдө турбайбы? Bir күндө жыргап атышат. Эринчең 3-чү рет эне статусуна ээ болгон атат. Баарыбызга белгилүү болгондой 2 уулум бар. Ушу 3-чүсү кыз болуп салат экен деп ойлонуп атасыңарбы? Бунусу да уул экенби? Не болду? Бул уул кызга тиешеси жок. Пияз. Негизи Инстаграмда да өзүмдүн баракчамда ушинтип ыйлагам да койсун. Өзүмдүн баракчамда баягы сыр бойдон калсын деп эч кимге айткан эмеспиз. Жункиле койчу. Жункиле. Кайра жункиле койчу. Ошо 3-чүсүн биз сыр бойдон калтыралы деп эми чечкенбиз. Бирок эми элдин баары эле биле баштады акырындан. Ошондуктан 3-чүсү дагы уул экенби? Билбейм. Эмне ошондо сыр болгон эле калды. Ошондо сыр бойдон калсынчы. Жакшы, сен пияз тура бер. Пияз, так, мындай кылабыз. Кандай? Ошо майда эле Могул экөөнү майда турайлы, муну деген тиги эмеге соуска кетирели. Хорошо, макул. Сен кандай десең? Жобосо. Сен рецептинде алып жазайлы да? Мен өзүм чыгарган рецептпи? Фаршталган калемпир дедиңби? Фаршталган болгар калемпири. Болгар калемпири, макул. Жакшы, там ошонун доору бүттү окшойт, ар бириңиздер эле ушул өзүңдүн уулдарыңды дагы байыңдарыңа кошуп Ой, аларды тартыш деген. Тартасың да, анан алар сен жасап жаткан ишти түшүнөбү? Жок, түшүнбөйт. Эле кичинекей баланы тартуу оңой келбесе керек, Албетте, ой. Айрыкча өзүңдүн балаңды тартуу ушунчалык оор. Анткени өзүңдүн балаң сага кыялын көрсөтөт. Ал билет, азыр кыялын көрсөтсө, атасы эмне кылар экенин. Ал эми чоочун баланы тартуу жеңилирээк. Анткени акырын барып сүйлөшүп койсоң болот. Мисал үчүн тамашанын 6-сезонунда финалда бир ролик тартканбыз. Видео сынак конкурсунда. Ошондо бир кичинекей жаш баланын ысык көлдү кыдырган видеосу да. Ошол видеодо ал бала орто жолдон кыялын көрсөтүп тартылбайм, кетем деп чыккан да. Ал ким баласы эле? Ал жөн эле мындай бир ошол жаш КВНчи бир баланын иниси болчу. Аны менен ары барып бүт баруу сүйлөшөбүз. Эй, буяка баланча сом кетирдик, тартылып берип кой. Тигинде ал укпайт, ага баары бир, ал жаш бала да. Ары бирибиз барып сүйлөштүк. Аягында урушуп да көрдүк, сөгүп да көрдүк, иши кылса. Көнбөй койду. Анан биздин бир ошо командадагы бир бала тил тапканбы, иши кылса ар жакка барып көндүрүп келди. Бирдеме алып берем дедиби, иши кылса билбейм. Өзүмдүн балам болсо, мисалы үчүн менин улуу баламдын кыялы башкача. Ал бир көгөрсө көнбөйт да. Ошол тарапта кимге тарткан бол? Өзүңө? Жок, апасын тарткан. Апасын тарткан. Жаман жактардын баары апасы тарткан. Жакшы жактардын баары албетте атасына, Демек кыйын экен да, ошондой адамдардын маанайын көтөрүш үчүн дагы ошондой видеону тартуу бул деле оңойго турбаса керек, Албетте. Анан элдер комментарий жазгандачы, кандай каталасыз? Негизи балдар менен тартылган вайндарга элдер кандай десем, жакшы эле комментарий жазат, анткени эми балада. Өзүң тарткан вайндаргачы? Өзүм тарткан вайндардын 90% албетте жакшы комментарийлер. Так, кандай кылып тарайбыз? Муну негизи теркадан муунтуш керек болчу да. Ошондой болуш керек болчу, Азыр анда ошондукенге чейин мен калемпирди жууйн, сага терка таап берейин, Таап келе каласыңар. Коштон сурасаңар атты. Терка таап бергиле болду. Терка тапкыла. Мен муну кылып көргөн эмесмин. Жашоодочу. Сөмкө кетип атат уже, Кел мен аракет кыл. Ошентилечи. Сен помидор турайын. Помидорду негизи эмеге
соуска болчу бул. Азырынча Азырынча кое туралы мына. Анда сен пияз менен фаршты күрүчтү аралаштыра бербейсиң? Ушинтпеймби, э? Ошо туурараак болот. Жубайыңдын кайсы тамагын мындай сагынып жегиң келет дайыма? Ошо фаршталган перецин. Дагы эмне тамагы бар эле? Атайын даярдап койгон. Таягы жакшы, таягын жакшы жейм. Демек, фаршталган Фаршты. Анан мантылар аябай сон. Мантылар. Айрыкча картошка менен, анан ашкабак менен мантысы. Ошол тамагың дамдыраак экен да, э? Сен эми көлдүн жыйытысында ашлямфу бат эле жасап жейсиңерби же? Жок, ашлямфуну илгери кичинекей кезимде Элмира деген эжем жасап берчү. Ошол учурда үйдөн жасап, идиш кичинекей болгон жок я. Чоңураак идиш кылабы, э? Бул калемпирдеги идишке эле салбайбы, э? Ушул туурараак болсо керек, э? Анан? Анан десеңер мен потеря окуду да эмне керегенде баягы. Эми айтып берип калсыпчы кечке. Жок, уланып. Бул туз экен. Айтат. Негизичи эркектерге караганда аял заты 2-3 жумушту бир алып кете алат го. Мисалы үчүн машина айдап баратып, боюнуп бартасыңар дагы, телефон сүйлөшүп бартасыңар, анан жолду да карап бартасыңар. Биз эркектер бир эле нерсе концентрация кылабыз. Мисалы үчүн мен могул жакты тийизип атамбы? Бияктан сүйлөп атканыңар кулактан кирип, бияктан чыгып кетип атат, биякта калып атат. Ошондуктан мага ал жериме көңүл бурбай койгула. Азыр уну калибр салалы. Мен негизи карамучту тамактан сезбейм деле. Болгон эмеден шорпого кошуп туруп ичкенде туз кошпойбузбу? Туз кошобуз. Просто тузду деген чыгара албай койдум. Мен издеп атам көзүм менен тузду. Туз мондо бар экен, бирок чыкпай атат ошон. Ачып отурушойсуң ойлогондон эле, э? Туз октом түшүп кетип жанагы. Бизде эми кыргыз аяк калгырышат, бирок идеал үйдө жок. Анан эмне чегишиң сурайт? Эмне сабыр дурасыңар? Негизи мен күнөөлүү болбосом дагы кечиримди мен сурашым керек болуш керек деп мен кечирим сурайм. Ал эми келинчегим болсо айтып атпаймынбы, улуу балам келинчегим тарткан көк бетирээк да. Ошондуктан ал көп жерден мени күтөт. Анан мен мышык болуп барып, ар жагынан бер жагынан чыгып атып, алдыгына кошолу. Бул жакабы? Макул, азыр. Бул жетеби же жетет? Бул керек болсо көп го дейм. Керек болсо көп. Өзүңө ылайыкталганын кошол. Мына колум менен аралаштырып салдым, эч таке болбойт да, баары өзүм жейм да. Антисептик менен колумду тазалагам. Жакшы эле. Калганын калтырып койсок болот эмеге соуска. Соуска керек бул, э? Помидор тура берейин, э? Сен ошентесиңерби? Тамашо аяктап калганда, э? Тамашо негизи тамашонун doğru. Силердин кесиптештериң бүт бардыгы эле өздөрү вайн тартып, кино тартышып, өздөрүнөн өздөрү. Биринчиден тамашону КВНди студент балдар анан мектеп окуучулар ойношот да. Анан менин кесиптештерим бар, албетте чоң киши болду, ар бири үй бүлө күттү дегендей, айтып койчу эле, муун алмаш керек дегендей. Анан азыр КВН же тамашо ойноо оор да. Эмнеге дегенде, телефонду ачсаң эле юмордун бар ошол жакта, вайн, кыска, актуалдуу юмордун баарындагы мемдер толтура. Ошондуктан элди таң калтыруу азыр оор. Ал эми биз ойноп жүргөн учурда 5 жыл мурун интернет анчалык өрчү элек болчу, Instagram деген бар болчу, бирок анчалык популярдуу эмес болчу, ошондуктан бизге оңойраак болчу да. Азыр тамашо ойнош же болбосо КВНге катышуу оор. Эгерде ушунчалык эле фанат болуп, ушунчалык эле мага ушул оюн жакты деген ой менен барсаң, балким ойношум мүмкүн. Эми фарш даяр болуп калды, калемпирдин ичине салабызбы? Же Жок, чөнтөккө салабыз да.
Албетте акырындан калемпирдин ичине мен сала берейин. Силер болсо мени жакшылап карап туруңар, Макул. Ошол анан тамашоонун доору бүттү да азыр акырындан. Биз деген могуну деген азыраак кылып салышыбыз керек. Эмнеге дегенде күрүч көп да. Күрүч көп, анан биздин калемпирди жарып салышы мүмкүн. Ошондуктан азырактан салыш керек. Азырактан. Эрки сары долбооруң эмне болду? Көрүнбөй калды го телевидениедан акыркы убакта. Эрки сары долбоор негизи тартылмак. Пандемия, карантин башталып кетпеди марттын аягындачы. Анан баарыбыз 2 ай үйдө жатпадыкпы. Негизи командам даптайыр болчу. Тартканга дагы, тартылганга дагы, жазганга дагы. Бирок карантин бүткөндөн кийин тартабыз го десек, продюсерлер спонсор таппай коюшуптур. Ошондуктан продюсерлер мага айтышты, азырынча эс ала туралы. Тоңдуруп койдук, заморозка. Бирок сөзсүз экинчи сезонду тартабыз, анткени бул долбоор баарыбызга жагат, оңой тартылат. Жана тартыла элек ырчылар толтура. Ошондуктан экинчи сезонду күтсөңөр болот. Ал эми коштан тандабайт дагы сериалыбыз дагы марттын аягында негизи пландалган болчу. Бирок карантин башталып кетип токтоп калган. Ушул вайндарды тартып баштагандан көп эле жыл болуп калды. Анан элдин табитин деле билип калсаң керек, Элге көбүнчө эмне жагатындай? Жашоодон эле алынган. Жашоодон алынган нерсе, кыз жигиттин мамилеси, үй бүлөдөгү окуялар жана менталдык нерселер. Эми ырым-жырымдар сыяктуу, ошол сыяктуу нерселер. Жиза деп коюшат, жашоодон алынган нерселер бар, жакшы кирет да. Могуларды деген негизи тоголотуп туруп салып койсок деле болот эмегечи, үстүнөчү. Карышталган калемпирибиз дагы даяр болду. Болгар калемпири деген кыргызча нукура. Даяр болду. Азыр сууну кайнатып, анан подливин жасап, демдеп коебуз. Майда койсоң канча куябыз? Эми түбүнөн эле негизи. Бул ашка куйгандай толтура куюп албаш керек. Бир аз эле. Болот. Биринчи пиязды курган жакшы көрөм мен. Анткени казандап даяр экен. Майды куяр менен эле. Мунтпейм мен негизи. Мага өзүмө керек болуп калды да бир долбоорчу. Бир нерсе кылыш керек болчу да. Анан Эрки сары менен кошо 4 долбоор көтөрүп алып кирген да продюсерлерге. Мынакей могул долбоорлор бар. Кандай кыласыңар, кайсысына киришесиңер, кайсысына мага акча таап бересиңер депчи. Анан ошолордун бири тамактан деген долбоор болчу. Актан деген сөз, тамактан. Ушул сыяктуу ашканада балким сизди чакырып тамак жасалат. Анан ага караганда Эрки сары жакшыраак көрүндү да мен албетте. Суусун куйдук. Азыр кайнап чыксын. Кайнап чыкчакты. Эки калган помидорду эмне кылмак элек? Салат жасап коелу. Жеп салалы. Жана пиязыбыз тарткан жок, пияз кошуп койсок андан соң болмок эле. Мейли, мен билдим, аны унутуп деле калдым да. Эме да. Мага дагы бир тамак өлө жагат да. Бекер тамакчы. Ошондуктан азыр бекер туручакты бекер тамак жасайын. Ошол эме телесериалды көргөндөчү. Коштон тандабайт да. Назира Айтбекова менен сен жубайың болуп, сен анын жолдошу болуп, жакшы роль жараттыңар да. Анан ошол образдагы мырза мындай өзүң жашоодо ошондой болгондой кылып ойногонсуң да. Анткени мен ошондой элемин да негизичи. Жалкоомун, жумуш дегенде качам, айрыкча кара жумуш дегенде. Кара жумуш болгондо сен эми айылда эле өскөн жок. Жок, кечирип койгула. Нарын айыл эмес да. Нарын шаарында төрөлүп чоңойгом, эми ал биз кабаттуу үйлөрдө турчубуз да, этажда. Анан кайда айылга? Эт эле жебе? Эт эми айылга келген эт жечүбүз. Ошондуктан мен айылдык жигит эмесмин, шаарда чоңойгом да. Типа городской. Нарындык городской. Ошондуктан анан албетте Бишкекке келип, Бишкектен да чоңойдум да.
Андай жай мезгилине барып, чоң атаңдарга айыл барып жардам берип, чөп ороп деген жок. Кечирип койгула, жок. Ал сен эмессиң. Ал мен эмесмин. Бирок сен кетиң мындай айылский эле баладай көрүнөсүң, айылдык мындай кара жумуш кылган, мындай. Дагы айткылачы да. Мен ойлочумун сен жайыңда мындай вайндар тарткан, ушул талада жүрсө керек, чоң шляпаны кийип алып, чоң кирзи өтүп, огород сугарып, мындай. Келинчегим менен таанышкан жыл, таанышкан деп элем, келинчегимдин ата-энеси менен таанышкан жыл 2010-жыл Чолпонтада турушат да. Анан мен ошол жылы ак сууга картошкага чакырышат. Картошка түптөйбүз депчи. Мен кыйын киши болуп бардым. Анан 3 күн картошка түптөдүк. Сарылар күйгөндө билесиңер кандай болуп калат. Кап-кара, чачы сап-сары. Өзүмдүн сап-сары спортивкам бар болчу. Ал спортивка менен Ванчопа киносуна тартылдым да. Анан ошону кийип алып бардым Чолпонтага кайын журтка. Болочок кайын журтка. Анан ошондой капкара страшный баланы кабыл кийин эле түшүнгөм, бул жакшы жерге күйөп алып алгана калыптырмын депчи. Ошондуктан мен кара жумушка жокмун. Муну алып салалычы, жакпай атат. Кайнап калды. Бираз кайнатып салайын. Эми тузун көрөйүн, эми. Бул жолу тузун көргөн. Да койсун. Собственно, не деп койчу эле, орусча айтмакчы, самый раз болуптур да. Эми могу фаршталган биздин калемпирлерди сала баштайбыз. Батат бош керек, батыралы деп, Кеттикпи? Экинчиси, үчүнчүсү, төртүнчүсү, бешинчиси, алтынчысы. Биз калемпирлерди дагы тим эле казанга баткыдай кылып эметиптирбиз да. Акыркысын бияка батыралы. Мына сага. Мына идеалдуу ашпозчу ушундай болот. Жок, идеалдуу эмесмин мен. Кана мен жана фарштарым. Бул фарштарым калып калбады. Акырын фарштарды мындай толотуп чакырып коелу. Эми булар ажырап кетпесе экен. Onu da salып берейин, былай деле бир ашказанга кирет да. Мынакей 216 маршруткада эле болуп калды бул жагы. Тыгылып бүтүп бары тең. Жаптык. Азыр бир жолу кайнагандан кийин, бул жол менен жарым сааттын ичинде жай отко бышырабыз. Азыр от жакшы эле. Өзүмө кызык болуп атат, мен ичинен чыккан там. Мага бирок соус жакты. Соустун даамы, тузу аябай сонун болду. Калемпирлер жакшы болсо эле. Иштин жер тамда жашаган кандай сонун, Ичине ишке таза абага чыгып, дем алып, баарлашып, ой толгойлор менен бөлүшөйүн деп биз Актан экөөбүз эшикке чыктык, тамагыбыз башкача, Өзүңдүн үйүң болсо сонун да. Сен өзүң кандай кыялыңда үй кандай деп элестетесиң? Жер там, эми кандай десем, биз негизи кичинекей кезден бери кабат үйдө жашап көнүп калганбыз да, кабат үйгөчү. Бирок эми жер там деле өзүнүн кереметтери менен жакшы. Бирок сен жогоруда айтпадың, мен кара жумушка жокмун деп. Сен жер тамдын түйшүн билесиң? Жок, кетип калгыла, мен анчалык деле чарба деле болбойт да. Кичинекей эле. Кичинекей эле баягы. Балким газон сыяктуу мен эми жокмун чындыгында. Андай нерсегечи, ошондуктан жер тамды эңсеп жүрөм. Бирок чаккан. Кичинекей өтө килтейген, заңгыраган деле кереги жок. Ошол. Балдарыңа ылайыктуу, Алар эми корого ойноп чыгып ойносо болду, иши кылса. Жер чукса болду. Ошондой эле. Тойлор токтоп калбадыбы? Тойлор токтоп, кичине анан ушу тамадалар кантип жан багат деген биздин элде дагы ой пайда болду да. Эми меники эмне кылат, эми той болбой калса, мына элестет Актан. 5 жыл той болду деп бир эмелер чыгып калса, сунуштар чыгып калса. Тойлорду жоюп салышты дейли. Жоюп салды деп коелу. Кантип жан багабыз? Мен негизи алып баруучулук баягы негизи кесибим эмес да. Ал мындай хобби катары да. Элдерге жагып атат, алып барганым, элдерге чакырып атат, тойлорун алып барып берип коюп атам. Бирок
баягы мен тамадамын, мен тандагыла, мына менин визиткам алгыла деп баягы антип деле тойдун аркасынан чуркаган эмес. Ошондуктан бул жагым мага тийген деле жок. Мындай десем. Анткени мен өзүмдүн долбоорлорумдун үстүндө иштеп атам, съемкаларым толтура дегендей. Вайн тартып атам, чыгса алып баруучу тойлор жок болсо деле. Бирок тойлор болгон жакшы. Инстаграмды кандай эмнеден мындай колдоносуң? Жөн эле каражат табуу иретинде кээ бирөө Инстаграмга нерсени чыгарып койчу десең, аябай турушат го, ай, мынча доллар, мынча сом дешипчи. Сен Инстаграмга кандай көз караштасың? Ошолордун катарындамын деп коесуң. Жок. Эми Инстаграм мен үчүн кандай десем, жөн эле баягы негизи Инстаграмдын башында чыккан социалдык тармак катары ал деген альбом болчу да. Өзүң сүрөттөрүн жүктөп коесуң, альбом катары сүрөттөрүңдү чогулта бересиң. Элдер жакса лайк басат дегендей. Анан азыр болсо Инстаграм тим эле таптакыр бизнес тармагы болуп кетпедиби? Инстаграм баракча мен үчүн баягы чыгармачылык потенциалымды билдирүү. Чыгармачылыгымды ошол жака жумшоо. Архив катары иретинде эле, ооба. Ал эми реклама сурагандарга мен жөн эле эметкен жокмун да, иштеп аткан жокмун да, вайндарды тартып атканда делечи. Вайндарды, рекламалык вайндарды көп эле тартабыз. Ошондуктан ал эми реклама берип аткан адамдын бюджетине жараша, акысына жараша, мамилесине жараша болот. Кээде бекер деле чыгарып коюп коем, эгерде мамилеси жакшы болуп атса, эгерде жакшы адам экенин сезип атсамчы. Кыргыз элине жакпаган, менталитетке туура келбеген нерселердин баарынан баш тартам. Мисалы үчүн көп суранышат, жанагы сетевой маркетингтер көп сурашат. Аларды таптакыр чыгаргым келбейт, мага жакпайт өзүмө анткени. Казино сыяктуу нерселерди, жана онлайн казино дегендерди толтура экен. Ставки деп коет, жанагы спортко койгон. Ошонун баарын көп сурашат. Анын баарына жок, кечирип койгула, чоң рахмат. Жакында бир белгилүү партиядан дагы сунуш келди. Саясий постторду чыгарганга кандай карайсың? 2 ай биз менен иштешпейсиңби деп анан баш тартып койдум, анткени эми андан көрө өзүмдүн вайндарымды тартып коюп эле жүрө бергеним жакшы. Анан кийин 5 жылдын ичинде эмне болуп кетет? Эмнеге өкүнөсүң, эмнеге сүйүнөсүң? Өкүнгөнүм бир эле нерсе. Эрте үйлөнбөй койгонума. Эрте үйлөнүп албай деп ушул күнгө чейин. Жок, ошо сен канча жашта үйлөндүң? 25. Эмне болуптур, эмне 20-ңды үйлөнөйүн дедиң? 19-да 20-мда үйлөнгөндө жакшы болмок да. Эмнеге? Сүйүнгөнүм 25-те үйлөнгөндө коём. Жок, билбейм, мен чыкса эртерээк эле үйлөнүп алсам болмок экен, көрсөм. Мен билбей турмун да, үйлөнгөндөн кийин жаратканым сага ырыскыны дагы эки эсе берерин ал убакта билбей турмун. Эгерде ошол убакта бирөө келип мени уя турган болсо, эртерээк үйлөн десе, үйлөнө алмакмын менчи. Анан ошондуктан балким аялың жакшы чыкты дагы, ошон үчүн ушинтип айтып жатасың. Жок, ошол эми экөөбүз келчем экөөбүз, мен ал 18 жашында, мен 19 жашында таанышканбыз. Ошондо таанышар менен үйрөнүп алыш керек болчу экен, десечи. 6 жыл сүйлөштүңөр. Бири-бирибизди сынап 6 жыл кыйналып жүрбөйчү. 6 жыл. Комментарийлерден, анан Инстаграмдын баракчаңды көп байкап калам да. Келинчегиң мындай дайыма кечирим сурап турасың да. Эми кечирип кой. Мен ушу тойго байланыштуу бара албай калдым, өзүң эле төрөп чыгып кеттиң. Бирок эмкисине мен сага сөзсүз түрдө сөз берем, укмуш кылып, машинаны коздоп, спасибо за сына. Деп атылы баягы эле байкуш кайра эле төрөп койсо жок болуп каласың. Анан же бир майрам болуп калат, дагы эле сен жок болуп каласың. Анан келинчегиң чынында эле кыйын айым экен, Эми кыйындаш керек, кыйын эле. Бирок мен деле кыйынмын деп коесуң. Эми болгону биздин жумуш ушундай да. Күнү түнү кээде тойлоп жок болосуң, тартуу иштери, съемка, анан офисте автор катары сценарий жазабыз, чыгса үй бетин көрбөй иштейбиз да. Анан ошонун баарына түшүнүп чыдап жашап аткан үчүн эле кечирим сурайм негизичи. Бирок бош убакыт болор менен эле дароо убакытты ошол үй бүлөгө бөлгөнгө аракет кылам. Анан мен оюмча жетиштүү эле. Эгерде мен жетиштүү болбой атсам, анда чыр чыкмак. Сен каяка жүрөсүң? Ошондой сөздөр чыга баштаганда эле биз колду түрүп, анан башка жагынан иштей баштайбыз да. Балким чын эле айтып атат деп, анан көңүлүн алганга аракет кылам.
Бирок ошондой күндө деле Кудайга шүгүр ал жагынан жанагы маселе жок. мырзалар айымдарындай сыйлап арктаса, демек энесинин тарбиясын зор дейт да. Энесин да сыйлайчы, апасынын баласы деп коюшат. Мага кызык да, сен кандай үй бүлөдө чоңойдуң, кандай апа сени чоңойтту? Мен ойлойм, бир эле мага эмес, жалпы бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө да кызык болсо керек. Сиздин апаңыз кандай адам? Менин апам деп бир мындай 3-4 сүйлөө менен бизге сүрөттөп берсең акам. Мен негизи жанагы тойлордо сөз кезеги келип калат го, конок катары баргандачы. Ошондой учурларда мага сөз келбейт ол, тилимечи. Эми алып бараткан башка, сүйлөгөн башка болот эмеспи? Сен ушунда тойдо отурсуң да? Жок, ошон үчүн баягы бир жолу бир интервьюга барып, анан ушу апаңды 5 сөз менен мактап беришкенде макталбай койгом да. Кандай десем, албетте баягы элдин баары эл катары жакшы көрөсүң, сүйөсүң, алтын апаң, сага сүйлөгөндү үйрөткөн, сага көп нерсени үйрөткөн. Ал сезимдин баары албетте могул ичимде, жан дүйнөмдө. Бирок апам менен атам бизге тарбияны ушундай берген, кандай десем, ортобузда экөө тең мугалим да, экөө тең мугалим. Анан аларды биз мугалим катары көрүп, мугалим менен мисалы үчүн окуучунун ортосунда кандай субординация болсо, бизде деле ошондой да. Элементардуу нерсе бир жолу жаңы жылда чоңой эле калганда 9-8 класс беле же 10 класс беле чыгса. Жаңы жылда жаңы жылыңар менен деп 12 саат 12 какканда атам келип келе өшүп калалы деп, анан апаңарды өпкүлө десе, ошондо мен бир кызык болгом да. Биринчи жолу ушинтип суранса, апамдын бетинен өп атып, бир кандай десем, башкача сезимдер болгон. Андай атаман да күткөн эмесмин. Анан буга чейин андай сезимдер болбогондуктан биз ушундай тарбиялап коюптур да. Биз ортобузда ушундай сонун сүйүү бар, бирок аны элдин көзүнчө деле, бири-бирибиздин көзүнчө деле билдире албайбыз да. Ушуну азыркы күнгө чейин өзүм суроо берип, анткени мен көп эле үй бүлөлөрдү көргөм. Тим эле апасы менен кочоктошуп, жытташып, менин балам деп көтөрүп алып эркелеп. Анткени атабыз, менин апабыз бизди эркелеп чоңойткон эмес. Биздин балалык кез 90-жылдарга туш келип, элдин баары кыйналып аткан учур болгондуктан күнү түнү базарда чоңоюп, чын күнү түнү базарда чоңоюп, анан эркелешкенге деле убакыт болбоптур да, чындыгындачы. Кыйналып аткан кез, үй бүлөбүз 2-3 жолу банкрот болгон кез, ошондуктан апам менен атамдын баардык күчтөрү эптеп путуска турсак экен, эптеп карыздарды жапсак экен дегенге кетип калса керек. Бирок ошого карабай, мугалимдин тарбиясы деген өзүңөр билесиңер кандай болот. Тарбиясына чындыгында аябай ыраазымын. Анткени ушул күнгө чейин эч ким апамдарга деле айтпаса керек, балаңар жаман депчи. Биз дагы айтпайбыз. Биз дагы айтпайбыз. Тамак бышырып берип атса, тамак дагы даяр болуп калды, да барыңыздарды фаршталган убакыт болдубу? Ооба, болуп калды. Жегенге чакырабыз. Биздин калемпирлер бышкан окшойт, жытына карагандачы. Ошондуктан акырындан чыгарып, таамдап көрө берели. Анан биз сымага салчы көрөлү. 2ден жейлеби, 3дөн жейлеби? Мага бирөөлү болсун. Фаршированный Калемпир. Калемпир дагы даяр болуп калды. Сымы. Тузуна салайын. Кайсынысын кичирегин алайынчы, батпай калып дагы башка занга. Мынаки. Келин дандап көрөлү. Меникин да кеспелес ошентип. Жакшыраак кесе тошойсуңар, э? Кооз кылып, культурный кылып, ушулай эң эле культурный бизбиз. Керек болсо фаршированный перисти дагы бычак, вилка менен жейбиз. Кана биз сымыга. Канакей, мен Не болду? билбейм ай. Биз сымыга. Ким жасаган экен? Аябай вкусно болуп турат. Негизи тамак жаман болсо деле ушинтип жемексиңер, э? Аябай вкусно болуптур деп. Чын элеби? Болгондо элеби?
тузу дагы сонун болуптур. Жумшак, кургак эмес, аябай сонун болуптур. Сиздер дагы жасап жеп көрсөңүздөр болот. Бир эле айымдарды карап отуруп эстен, ушу айымдарыңыздарга, өзүңүздөрдүн жубайыңыздарга же апаңыздарды кичине болсо да маанайын көтөрөмөсөңүздөр, ушундай тамакты жасап берсеңиздер дагы маанайы көтөрүлүп калат. Анда биз сиздер менен коштошпойбуз, аякта. Сиз эми тамактын түрлөрүн үйрөнүп, Son mümkün değil. тамактын түрлөрүн үйрөнүп, Кудай буйрса эки жыл ушул убакта 5 бармак жасайлы, э? Bir koy soyup, Ооба. Sizler soyuyorsunlar, sizler işiyor. Сен Кудай буйрса атырылуу болсоң, биз сөзсүз түрдө барабыз. Barasın. Анда көрүшкөнчө сөзсүз түрдө комментарий калтырыңыздар, лайк басууну унутпаңыздар. Кыргызстан телеканалы жана Максат Анарбектин YouTube каналынан. Аты жөнүм Назира Бердиголова, бүгүн биз менен Эрке Сары балабыз Сактан Рыскатиев болду. Koşuş böyle koysam, jakşı turla. Son bolup.